Салам достор. Нью-Йорк шаарындағы 10 Гена ассамблея штабының астында. Бұл жақта дүйнөнүн бардық бұлың бурчунан ошол адам укуктарына, бардық өлкөдөн саясий куугунтуктарга каршы, бұл жақта Украинадагы согушка каршы болгон митингчилер бар. Бүгүн Ирандан көпчүлүк жарандар келиптир. Ирандагы саясий куугунтуктар боюнча. Митингти баштаганыбызга 1 саат болуп калды, бирок бу жактан адамдын көптүгүнөн мүмкүнчүлүк болбой атты. Видео тартканга, түз эфирге чыкканга. Азыр бери четине чыгып видео тартып атам, коопсуздук жогорку деңгээлде. Достор, bir маанилүү нерсе менен бөлүшүп кетейин сиздер менен. Бүгүн митинг менен токтобойбуз. Биз баймой митингке чыгып турууну пландадык. Эмки митинг саммит бүткөндөн кийин Вашингтондо өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын элчилигинин астында болот. Рахмат барыңарга, рахмат колдооңорго. Мага өтө ыңгайсыз болуп атат, сиздерге кыскача маалымат берип кетүүнү туура көрдүм. Силер менен түз эфир кылганга ыңгайсыз болуп турат достор. Russia is a terrorist state. Мен бир нерсени басып белгилеп коеюн дагы достор. Биз бир гана ошол саясий куугунтук боюнча чыктык, башка эч кандай тышкы саясаттарга аралашпайбыз. Башка чакырыктарга кошулган жокпуз. Болгону өзүбүздүн өлкөдөгү гана саясий куугунтуктар боюнча, мыйзамсыздык боюнча, сөз эркиндиги жана адам укугу боюнча. Болгону ошол боюнча биз өзүбүздүн оюбузду билдирип атабыз башка журналисттерге дагы. Дагы көрүшкөнчө достор, мага өтө ыңгайсыз болуп атат.